Биздин Курманжан YouTube каналына жазылганда лайк басканды унутпаңыздар. Коңгуроону басып биздин видеолорду биринчилерден болуп көрүңүздөр. Кыргызстандыктар, мен сиздерге чукул кайрылуу жасайм прямой эфирден. 2-3 күндөн бери мен ошол Facebook баракчамда жазып жатам. Азыркы учурда мен Түштүк чергесинде Ош шаарында жүрөм. Бул жака келгенимдин себеби дагы бар. Мен сиздерге прямой эфирден ошол айтып жатканмын. Билесиздер, биздин Түштүк чергесинде өткөндө Садыр Жапаров эл менен жолугушууга келгенде Канназар аттуу жаран ошол Садыр Жапаровго бир туугандар, бийликтеги бир туугандар Сүйүн Өмүрзаков менен Улук Өмүрзаковтордон жабыр тарткандыгы жөнүндө айтып, карапайым элдин ошол таап аткан байлыгынын үстүнөн баягындай үстөмдүк кылып аткандыгы боюнча дагы бул калай калктын астында кыйкырып айткан видеосу бар. Ошол боюнча ошол Канназар аттууга эртеси күнү дагы баягындай аркасынан пайлап, ошонун негизинде Улук Өмүрзаков камакка алынганын билесиздер. Бул Улук Өмүрзаков 3 ай камакта, 3 ай 100 күн камакта болуптур. Бирок ошонун ичинде Канназар жарандын, бул жарандын, ошо обращение кылган жарандын өкүл уулуна кол салышыптыр. Бул кол салуу январь айында болуптур. Январь айында ок атып, ошол жарандын ичине кирген ок баягы үстүдөн атылгандыгына байланыштуу жамбашына барып такалып, азыркы учурда ок чыга элек экен да. Бул жара баладанчы, бул 3 балалуу, эгиз балдары бар келинчеги менен ошол Озгур тарапта элдердин малын карап ошол жерде жашашчу экен да. Учурда бул боюнча областной обл больницага жатып, бул жаран бул боюнча иликтөө жасайбыз деп барган ошол орган адамдары, күч орган адамдары упор өзүңдү өзүң аткансың, өзүң кол салгансың деген жүйөнү коюшуп, бул жаранга өзүнүн мойнуна баягы өзүмдү өзүм атты деген нерсени мойнуңа ал деп кысым көрсөтүшүптүр. Видеого түшкөндөн аябай чочулап калган бала. Ал баланын мындай состояниясын көрсөңүздөр, ичи жарылып эле ачылып калып кеткен да. Ичинде мындай киндик туш жок. Бүт эле ич алжырап ачылып бир өлүмдөн калганын мен өз көзүм менен көрүп барып келдим. Андан кийин мына 20 март күнү кайра эле ушул Канназар аттуу жарандын бир тууган агасына кол салуу болуптур. Агасын эшигинин астынан мына шаарда Масалиев көчөсүндө агасы билген экен, 2-3 күн кимдир бирөөлөр аркамдан аңдып жүргөн дейт. Бирок мен көңүл бурбаптырмын ага дейт. Бир күнү ошол 20 март күнү бул катталыптыр, РТПга түшүптүр. Аркасынан келип белгисиз жарандар чааптыр. Тиги кишини чаап, мо жак сөөгү сынып, учурда ошол областной больницага түшүптүр бул киши дагы. Мен барганда 12 күн болгон экен. Ошол больницадагы ошол ал кишини караган врачтардан дагы мен сүйлөштүм. Андан кийин ал кишиден дагы интервью алып сүйлөшкөнүмдө ал киши айтып атат, эч кандай бир милиция кызматкерлери, орган адамдары келип менден сурак кылган жок дейт. Эми караңыздар, обычно кандайдыр бир больницага кимдир бирөө бир побой же бир жараат менен келген болсо, сөзсүз алар кабар беришет. Ошол күч органдарына кабар беришет, алар барып ошол күндөн ошол нерсени изилдеп чыгыш керек болчу. Бирок бул жаранга 12 күндүн ичинде бир дагы күч органы барган эмес экен. Эмне себептен? Буга ким тоскоолдук берет? Андан кийин мен ушул мына уже 15 күндөн ашып калды келгениме. Менин дагы артымдан адамдар жүрүшөт. Себеби ошол Канназар деген адам менен биз жолугуп, сүйлөшүп, кандай болуп аткандыгы жөнүндө жолуктук. Жолугушу баягы сот процессинде дагы бирге болгондуктан түнкү саат 1-де Гагарин көчөсүндөгү чайхана экен, бул кафе чайханадан, атын азыр унутуп атам, ошол жерден биз кирип тамактандык. Тамактанып, түнкү саат 1-ден өтүп калган эле. Себеби процесс өзүңүздөр прямой эфирден көрүп аттыңыз, мен Кара Сууда процессте чогуу жүрдүк. Ошол жерге келип, биз чай ичип чыгып баратсак, астыбыздан бир жаран
эркек киши ушундай кылып бир тосуп мени взгляды менен мындай бир коркутуу көз карашы менен карап тосуп алды да. Мен аны түшүнгөн жокмун. Машинага түшкөндөн кийин анан ошол Канназарат жарандан айтып өтөм да, бул ким депчи. Десем, Сүйүн Өмүрзаковдун бир тууган агасынын баласы дейт. Мага Сүйүн Өмүрзаковдун бир тууган агасынын баласы аркамдан түшүп, мен аны видеого түшүрүп алдым. К сожалению, баягы машинага түшкөндөн кийин ал жарандын машинасын, номерин тартып алдым. Биздин артыбыздан айдап барып туруп, анан бурулуп башка жака жылып кетти. Андан кийин уже мен сезе баштадым, аркамдан постоянно слежкалар жүрүп атат. Бул деген сөз мага дагы, менин өмүрүмө дагы коркунуч келтирип атат деген сөз. Урматтуу Камчы Кыдыршаевич, булардын бул эле боюнча эмес, мен ошол 2-3 жыл мурун дагы Ошто көптөгөн сөздөр айтылат экен Өмүрзаковтар боюнча. Бирок бир дагы жаран коркуп, өзүнүн өмүрүнөн коркуп, эч кандай бийлик өкүлдөрүнө бир ачыкка алып чыга алышпайт экен. Себеби өлүмдөн коркушат экен. Булар айтат, апарып эле дейт, иш козгоп камап коюшат дейт. Болбосом келип кысымга алышат дейт. Ошол себептерден биз ачыкка чыгара албайбыз деп, анонимно бирок мага келип ошол кагаздарын, ошол өздөрүнүн тартып алган видеолору дагы бар экен. Ошол видеолорду дагы ачыкка чыгара албайбыз дейт. Эгерде Камчы Кыдыршаевич дейт, биздин өмүрүбүздү жана ден соолугубузду кепилдигине алып бере турган болсо, бизде ошол фактылар бар деп атат. Ал фактыларды мен көрдүм, бирок сиздерге ачык айтып чыга албайм. Себеби мага коркунуч келтиргендей, аларга да коркунуч келтириши мүмкүн экен. Мындан 3 жыл мурун ушул эле шаардын четинде жайгашкан эки бирдей ошол кошуна булар жашашат экен. Булар бир туугандардын да балдары деп айтылып атат. Ошол жерге барып мен дагы кечегинде сурак кылдым. Ошондо дагы менин артымдан жүрүштү. Ошол Мухаммед Умар деп Сүйүн Өмүрзаковдардын спортивный клубундагы балдар ошол 2 жыл мурун ушунчалык баягы күчүнө кирип, эч кимди тоготпогон состоянияга жетишкен экен да. Муну ошол балдар ошол жерде эки баланы ошол жолунан малдары өтүп, кыя өтүп койгондугу үчүн аркасынан коолап, айылына коолап кирип бычакташкан экен. Эки балага бычак сайган экен. Артынан бычак сайган баланын бычагы өпкөсүнө илеше түшкөндүгүнөн байланыштуу бул 1 жылдан кийин кайтыш болуптур бул бала. Кече ошол баланын апасы менен сүйлөштүк. Апасы дагы аябай коркунуч абалында, ушу тартпагыла мен айта албайм, себеби андан кийин дагы биздин бир балабыз бар дейт. Ушундай нерселер болуп жатканын өз көзүм менен көрүп, сиздерге мен чукул кайрылуу жасайм. Сүйүн Өмүрзаков азыркы учурда зам МВД болуп турганына байланыштуу көптөгөн жарандар өздөрүнүн ушундай булардан кыйналгандыгын коомчулукка жана сиздерге билдире албай аткандыгын мен аркылуу билгизип жатат. Камчы Кыдыршаевич, мен сизге киргемин, мен сиздин приемуңузда болгонумда ушул боюнча сизге айткамын, ошо Канназараттууга дагы да болсо коркунучтар келип жатыптыр. Эми бул коомчулукка чыккан адам, ушуга бир чара көрбөйсүздөрбү дегениңизди айткансыз, арыздары бар бекен. Факты болсо алып келгиле, мен жоопко тартамын дегенсиз. Мен бүгүн азыр бүт тартылып алынган фактылар боюнча менде бүт монтаждалып турат, учурда монтаждалып атат бул видеолор. Бүгүн кечке чейин Кудай кааласа чыгат, бул видеолорду көрөсүздөр. Ошол чындыгында кол салуу болгондорун дагы көрөсүздөр. Ошол себептерден айтар элем, урматтуу Камчы Кыдыршаевич, мен сизден ушул жерден ушул коомчулук алдында сизге кайрыламын. Өз бааңызды берип, жана менин безопасностьымды дагы карап беришиңизди суранам. Ушундай бийликтеги элине кысым көрсөткөн адамдарды сөзсүз жазасыз калтырбай иликтеп чыгышыңызды мен сизден суранам. Жана урматтуу президентибиз Садыр Жапаров, бул ишке сиздин дагы түздөн түз баягындай көзөмөлүңүзгө алууңузду суранам, себеби бул жаран сизге кайрылган. Азыркы учурда дагы бул жаранга коркутуулар болуп жатат. Айта турган сөздөрүм аябай көп эле. Tekstil жүргізбе, жұмыстан алғыланан жүргізгі! Екі күн қайда жүрдіңіз?
Kaç kamas var ki? Ya. Bakın o sorular çoğunluğa getir. Он превратился в опасный город. Kameraga düşüyor zaman uşul yerde militsiyanın hizmetkerleri geliptir. Gelgenmez bu опасный город, безопасный mesele. Министр gelsin, olmasa Mahmut'tan gelsin. Büyüktür erkek göğüsü çıksın düşün. Ministr gelsin.